Өлкөдө бир нече ай мурда токтотулган ички аба каттамдары жанданып, бүгүн алгачкы учак Бишкек-Ош-Бишкек багыты боюнча барып келди. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Анда 208 жүргүнчү тээленди. Республикалык штабтын жана саламаттык сактоо министрлигинин сунуштамаларына ылайык өлкөдөгү бардык ири аэропорттордо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Аэропорт жетекчилиги терминалдарга уча турган жүргүнчүлөр гана кире алаарын жана бет кап режимин сактоо керектигин эскертет деп айтылат билдирүүдө. Дүйнөдөгү коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдөн кайтарууга байланышкан чартердик каттамдарды жана жүк каттамдарын кошпогондо өзгөлтүксүз ички жана эл аралык каттамдарды токтоткон. Кыргызстанда COVID-19 кайдан жуктуруу алганын билбей калган учурлар көбөйүүдө. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде билдирген. Ооруну каяктан жуктуруу алгандыгын билбей калгандар да көп болууда. Акыркы учурда чыккан 10 кишинин абалы ушундай болду. COVID-19 менен ооругандардын арасында базарда, банкта жана башка объектилерде иштегендер бар. Көбү сактануу эрежелерин карманбай жатат. Бул абалдын татаалдашып, оорунун жугушуна алып келүүдө. Эпидемиологиялык иликтөөлөр уланганы менен чыңалуу жанбай, ошол бойдон турат, деди Үсөнбаев. Ал кыргызстандыктарды өзүнүн жана жарандардын ден соолугуна жоопкерчилик менен кароого чакырды. 8-июндагы статистикага карата Кыргызстанда COVID-19 жуктургандардын жалпы саны 2032ге жетти. Анын ичинен 1445 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Ал эми 23 адам каза болду.